Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көркөм өнөр сабагы 2-класс, кыргыз 2-класс Сөнали кызы Турдукан. Эң алды балдар, алтын эрежени эске салып алсак, ар дайымкыдай колду таза жууйбуз, үйдөн сыртка чыкпайбыз, өздүк гигиенаны сактайбыз жана көп китеп окуйбуз. Бул сүрөттө алтын эрежеге дал келчү сүрөттөр колду ар дайым таза жууп, көп китеп окуп жана антисептик менен колдорубузду тазалайбыз. Анткени биздин азыркы өлкөбүздө болуп жаткан жагдайга байланыштуу ушундай кылууга сөзсүз түрдө аракет кылгыла балдар. Ар дайым үйдө болобуз, чоң ата чоң энелерибиз, ата энебиз менен жылмайып, дайыма жагымдуу маанайда күлүп, эч качан кабагыңарды салбастан, балдар. Ар дайым жакшы маанайда үйдө болгула. Жагымдуу маанай. Эртең менен ойгонгондон баштап балдар, күлүп, ата энеңерге, бир туугандарыңарга жылмайып карасак, сөзсүз түрдө бүгүнкү күнүбүз эртеден кечке чейин жагымдуу маанайда болобуз, балдар. Жылмайып, бири-бирибизге жакшы маанай тартуулайлы. Сабактын темасы. Бүгүнкү сабак 9-май, жеңиш күнү. Балдар, жакында май айы келатат, балдар. Май айында аябай майрамдар көп. 9-май бул улуу жеңиш майрамы. Демек, эмне үчүн майрам? Кандай майрам деген силерде ой болушу мүмкүн. Бирок көбүбүз эле бул кандай майрам экенин билет болушубуз керек, балдар. 1941-жылдан 45-жылга чейин согуш болуп келген, балдар. 45-жылы согуш аяктап, жеңиш 9-майда жеңиш болгон. Жеңиш күнү болуп эсептелинген. Демек, 1941-жылы 22-июнда фашисттик Германия согуш жарыялабастан СССРге кол салган. Жаңы техника менен жабдылган 5,5 миллион солдаттан турган 190 дивизия негизги 3 багытта Москва, Ленинград, Киев шаарларын басып кирген. Демек, 1941-жылдын 22-июнунда, балдар, фашисттик Германия согуш жарыялабастан эле булар СССРге кол салган. СССР бул бир эле Кыргызстан эмес, балдар. СССРге 15 мамлекет кирген. Азыр ар бири өз-өзүнчө мамлекет, өз-өзүнчө республика болуп кетишкен, балдар. Ошол убакта алар СССР деп айтылган. Ошол 15 мамлекеттин ичинде биздин Кыргызстан дагы болгон. Биринчи алар Германия согуш жарыялабастан кирип келгенде Москва жана Ленинград, Киев шаарларын басып кирген экен. Ошентип согуш 4-5 жылга созулуп, 9-май, 8-майдын акыр түндөсүндө алар жеңилдик деген белги беришип, ошол убакта Москвада сааттын жебеси 9-майга өткөн күн болгон. Ошондуктан 9-май улуу жеңиш майрамы деп белгиленген. Жеңиш болгон күн. Бул ырды дагы жакшылап окуйбуз, балдар. Эстегенде 9-май күнүн, эске түшөт боз шинелчен күндөрүм, эске түшөт автоматчан жүргөнүм, эскеремин теңирсиген фашистти, биздин кушун жер четине сүргөнүн. Элестетем Австрия тоолорун, эмендерге жашынышкан коолорун, Фринц качып мен кубалап баскамын, ийри буйру каптал кыя жолдорун. Согуш бүттү дегемин, кыйкыргамын, эми согуш болбосун, кыйкыргамын, өрт чалгандан элдердин, кыйрап бакты, жаштык күлүүсү болбосун. Ушул күндү эл унутуп койбосун, ушул күндү ар бир адам ойлосун. Ойлогондо 9-май күнүн, ойлойм жаздын бирге чыккан ай күнүн. Ойлойм кошо тарс эткен үн чыкпаган бейпил сонун, мөмө бышкан жай күнүн, жер эненин берекеси май күнүн, бүт элдердин жакшылыкка бай күнүн. Көрдүңөрбү, балдар? Бизге ушул азыркы жашап аткан жакшы жашоону кимдер алып келген? Албетте биздин чоң аталар, чоң энелер. Ушул кан кечкен согушта айтып жатат, балдар, ийри буйру каптал кыя жолдордо дейт. Мен ошол фашисттерди жеңип, ушул күндү алып келдик дейт, өрт чалган дейт, эми дейт согуш болбосун дейт.
тынччылык заман болсун деп ошол бизге жакшы заманды алып келген бул чоң ата, чоң энелер болгон. Туура, чоң ата. Силер ойлошуңар мүмкүн балдар. Бизге ошол согушту чоң аталар алып келген деп. Эмне үчүн чоң энелерди айтып жатат дешиңер мүмкүн. Анткени балдар, бир эле чоң аталар эмес, ал убакта кичинекей балдардан баштап чоң улгайган кишилерге чейин ушул согуш менен баардыгы бирдей эмгектенишкен. Анткени улуу мырзалар, жигиттер согушка кетишкен болсо, ал эми аялдар ал жакка барышып мед кызматкери болушкан. Алардын жараттарын таңышып, балдар. Жана бул жакта тылда эмгектенишкен. Тылда дегенде бул жакта талаада буудай, арпа, баардык дыйканчылыктарды аялдар жана кичинекей жаш балдар ошол аскерлерге даярдап берип турушкан. Бул олтурган ким деп ойлойсуңар балдар? Булар биздин чоң аталарыбыз жана булар ардагерлер. Ошол согушту, азыркы биздин күндү, ушул жаркыраган жашоону алып келген бизге ушул адамдар, ушул инсандар, булар ардагерлер экен балдар. Эми балдар, бул видеону көрө турган ушул кичинекей кыз азыр бизге сонун бир үрдү айтат. Сен түшүнө эле балдар. Çoktanyan tavasından demiştin. Çok atalar alıp geldi geniş gün. Çoğuyaz biz de bir gün aradık. Tersinden o şovu demiştin. 9 May Uluu Жеңиш күнү. Балдар, азыркы видеону көрдүк. Андан кийин бул видеого дагы көңүл бурсак, анткени бул жерде да жакшы Кара жалын каптады, кыяндай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи, уулуңдун үйдө жатканы. Жартыны бөлүп бирдешкен, жан каныбыз бирдешкен, жарым менен коштошом. Бактылаш, курбу замандаш, баарың менен коштошом. Дүйнөдөн каргап жоготкун, душмандын жолун тоспосом. Элине бүлүк түшкөндө, эр жигит шондо сыналат, кедери элден кетпейби. Дек албай калса кубалап, кагылам журтум ишенген, кара туткан балаңар, кармашкан жоосун жыгалат. Тыптыш жаткан элиме, душман келип кол салды, бейпир жаткан жеримде, кандуу башталды. Узатышты, ыйлап, сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө курман болду. Баатыр болду нечендер, жашасын деп, бизди ушул өмүрдө. Кан согушка, апалар да барышкан, өмүрлөрүн тоокелге салышкан, жолборс жүрөк, жоокерлердин жара аттарын таңышкан. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Мынакей балдар, видеону көрдүк, Ал жерде ошол согушка кетип жаткан аскерлердин жана ошол согуш болгондогу мезгилдеги видео артында көрүнүп турат, кандай катаал, кандай оор күндөр болгон. Бул жерде танк үстүндөгү солдаттарды көрүп турабыз, балдар. Биз ушуларды дагы сүрөткө жакшылап тартсак болот. Буларды карайбыз, балдар. Бул апалар тылда эмгектенгендер. Эми балдар, силерге тапшырма. 9 май майрамын ардагерлердин сүрөтүн тартуу
же болбосо жанагы сүрөттө көрсөтүүгө видеодо согуш талаасыны тартсаңар болот. Андагы аскерлерди, анда эмгектенип жаткан, тылдагы эмгектенип апаларды, жана ошондой эле кичинекей балдардын ардагерлерге берген сүрөттөрүн, каалоолорун жазып жөнөтсөңөр болот. Анда эмесе балдар, сак саламатта калгыла. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнгө чейин.